Selam aleyküm. Instagram ne? Instagram'dagi jariyada sabak saat 10:00'da baştalat deb жазылып тура жатат. Elder erте gelip kelsin deb жазылып качатабы же кокустук бу? Алыс жактан келип жаткан кичинекей балдарымды үйгө таштап, чоң сураныч убакыт тагыраак жаздыртып коесузбу? Туура эмес суроо болсо кечирим сурайм. Бир тууган мең туура суроо, биз башында 10 деп, анан кайра 10:30 деп мурда кетип калган экен. Кечирим сурайбыз. Сабак 10:30 башталат. Анткени кээде ошол алыстан жетпей калгандар бар экен. Барган сайын 10:30 кеч болуп кетет. Ошондуктан 10:30 катачылык тоңдойбуз, кайра оңдоп чыгабыз. 10:30 иншалла сабактар болот. Жарым саат 40 мүнөт, бара-бара 1 саатка чейин болот баяндар. Андан кийин шашылгандар кетсе болот. Анан эгерде сиздерде мүмкүнчүлүк болсо, балким ошол базар күнү эмес, 6-күнгө жылдырганга да аракет, базар күнү жакшыбы? Айтор сунуштарыңарды угуп изилденген биз макулбуз, муну оңдойбуз, урматтуу бир туугандар. Менин 2 кызым бар, экөө тең никесиз төрөлгөн. Мен башында билбептирмин. Күнөө экенин, үй бүлөмдү сактап калайын деп башка бирөөдөн төрөгөм. Күйөөмдөн бала болбойт дегенинен. Мени Аллахым кечиреби? Күндөп-түндөп кечирим сурап келем, кыздарым арам болов эми. Бирок жолдошум билбейт, өзүнүн кыздарына мамиле кылат. Рахмат сизге. Намаз окуңуз, тооба кылыңыз, экинчи булушка кайтып барбаңыз. Сиздин кыздарыңыз ошол никеңиздеги күйөөңүздүкү деп эсептелет. Анткени ошол аль-валаду лил-фираш, ошол аял кимдин никесинде болсо, ошонун никесиндеги аял эгерде ойноштон төрөп алса дагы ошол күйөөнүн баласы эсептеле берет шарият боюнча. Бирок бул деген сиздин кылган ишиңизди мыйзамдаштырат, молодец, жакшы кылгансың деп айтат деген сөз эмес, урматтуу бир тууганым. Кудайым жапканды ачкандын кереги жок. Экинчи булушка барбаңыз, тооба кылыңыз, намаз окуңуз, иншалла баардыгы ордуна келет. Мындай иштерди кайталабаңыз, урматтуу бир тууганым. Мен турмушка чыкканыма 3 жыл болду, бир кызыбыз бар. 1 жаш 8 айлык. ДЦП, оорукчан төрөлүп, азыр баса элек, олтура элек, жөрмөлөй элек, азыр кучуда 3 айлык боюмда бар. 3 жыл турмушумда көп нерселер башыман өттү. 3 бөлмөлүү үйдө 3 үй бүлө жашайбыз. Кайната, кайнене, кайнини, албысын, күйөөм мен. Анан үйдө кайненем чечет бардык нерсени, күйөөм да чечпейт. Өтө энеме жылдап жиберет. Bir sebep bolsa şarga kelip kalsak 4-5 saatка жиберет, келип калса. Туугандарыма жылда 2 saatка жиберет. Эртеден кечке дарвазадан чыкпайбыз. Абысын экөөбүз. Кээ бирде жүрөгүм сыгылып жашагым келбей кетип калгым келет. Анан жок, бул күндөрдө өтүп кетет деп сабыр кылайын дейм. Ушинтип 3 жыл өттү. Эмне кылсам чыдап жашап жүрө берсемби? Үйдө кайненем барда сыгылып жашайм. Кенен жашай албайм. Күйөөм 5 мал намаз окуйт. Бирок апасы деп менин ата-энем бир туугандарымды сыйлабайт. Апам шаарга келип калса үйгө чакырып эмес, машинадан түшүп, учурашып койбойт. Мен кайненем какбаш деп каргаса деле кайра күлүп, апа деп, келиң деп жүрөм. Айта берсем, жаза берсем көп. Кимге айтып сүйлөшүп акыл алсам дейм. Окуп, угуп, туура жолго салыңызганыңыз үчүн рахмат, Аллах разы болсун дейт. Сен күйөөң сабакка келсе жакшы болмок, урматтуу бир тууганым, бирок интернеттен окуп алат деген үмүттөмүн. Ошол күйөөлөргө осуят, эгерде сен ата-энең урмат кылгың келсе, ошол аялың да ата-энесин урмат кылгысы келет. Ал дагы бирөөнүн кызы. Ошондуктан ата-энеси менен жолуктурганга, ата-энесин урматтап сыйлаганга, кыргызда сөз бар, ашың жок болсо кашың жокпу деп, ага сен материалдык жардам бере албасаң дагы, ошонун көңүлүн көтөрүп, аялың үчүн жок дегенде анын төркүндөрү менен туура учурашып койсоң жакшы болот. Кайненени, кайнатаны сыйлабагандык, алар менен мамиледе болбой койгондук, бул эрдик эмес. Бул урматтуу бир тууганым пасттык, ыпыластык, бул өтө жиркеничтүү көрүнүш. Анан кээ бир адамдар ислам, мусулманчылык деселе, ошол үйгө камап коюп, үйдөн чыгарбай койгонду мусулманчылык деп түшүнүп алган туура эмес пикирдеги бир туугандарыбыз бар. Аял дагы адам, ал дагы көчөгө баскысы келет. Бирок баскысы келгенде кандай? Дискотекага барып эмес, балким паркка барып, кээде суунун боюна барып, аялы менен күйөө сүйлөшүп, балдар менен атайын пикникке барып, айтор, ошонун дагы эс алгысы келгенди биз эстен чыгарбашыбыз керек. Урматтуу бир туугандарым, кээ бир учурда биз артык кылам деп тыртык кылып алабыз. Ошондуктан сен мечитке чыгасың,
намазга барасың, үйдө отурган жыргал деп ойлойсуң, бирок өзүң дагы бир күн үйдө эшикке чыкпай отуруп көрүң, ошондон кийин бардыгын түшүнөсүң. Эгерде үйдө огород кенен болуп, иштей турган жери болуп, кайнене кызда келиндери менен кызындай болуп мамиле кылып аткан болсо, балким кыйналбастыр эле. Ошондуктан келгиле үйдөгү жубайларыбыздын дагы ал акыбалын сурап, ошолорду өзүбүзгө да тазалап алып чыгып келип турган аракетин көрсөк, бардыгы жакшы болот. Араб дүйнөсүндө ушундай экен, мусулманчылык ушундай экен, туура. Ошондой үй-бүлөлөр, бирок ошолордун бардыгы башка иш менен алек. Алардын жүрөгүндө мындай бир илимге кызмат кылуу, динге кызмат кылуу деген алек боло турган иши бар да, бирок биздикилер ошондой болгон жок. Үйдө китеп окуп атса, маселе окуп атса, илим окуп атса анда бир жөн эле. Бирок үйдүн тиричилиги менен алек болуп, башка нерсеге алек болбой калган учурда, ошол өзүбүздүн жубайларыбызды кыйнабастан, алар адамча мамиле кылганды үйрөнсө жакшы болот. Анткени биздин дагы кыздарыбыз, карындаштарыбыз башка бирөөгө келин болуп түшүүсүн эсибизден, урматтуу бир туугандар, чыгарбайлык.